Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Орозбек Опунбаевке жана мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке кылмыш иштери козголгон эмес. Бул тууралуу маалыматты бүгүнкү 9 февралдагы маалымат жыйында башкы прокурор Курманкул Зулушев билдирди. Бирок 5-6 октябрда болгон окуялар боюнча тергөө жүрүп жатат. Күнөөсү далилденсе жоопко тартылат. Эки өздөрүнө козголгон кылмыш иши жок жана издөө жарыяланган эмес деди. 2021-жылдын февралында Курманкул Зулушев Опунбаев менен Жунушалиевке издөө жарыяланып, кайсы жакта жүргөнү аныкталып жаткандыгын билдирген. Андан сырткары башкы прокурор бул жыйында Кактус медиа сайтына жарыяланган кыргыз-тажик чек арасындагы акыркы ызы чуу тууралуу маалымат боюнча экспертиза дайындалган билдирди. Ошондой эле Адахан Мадумаров 2009-жылы кол койгон кыргыз-тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу иш боюнча маалымат берди. Анын сөзүнө караганда Адахан Мадумаров коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турганда Тажикстандын өкүлдөрү менен эки жолу жолугушуу өткөргөн. Андан кийин мурдагы премьер-министр Игорь Чудиновдун жана ошол кездеги транспорт министринин тапшырмасы менен да тажик тарап менен жолуккан. Учурда бул протоколдордун баарына юридикалык баа берилип жатканын кошумчалады. Бүгүн 9 февралда Кактус медиа маалымат сайтынын алдында экинчи рет акция болуп өттү. Анда жогорку кеңештин мурдагы депутаты Турсунбай Бакир уулу баштаган бир нече адам катышты. Чогулгандар 2012-жылы Турсунбай Бакир уулу сунуштаган чет элдик агенттер боюнча мыйзамдык кабыл алууну жана Кактус медианы жоопко тартууну талап кылышты. 28-январда бул басылманын алдында биринчи нааразылык акциясы өткөн. Ага чогулгандар Тажикстандын Азия Плюс интернет порталындагы жаңылыкты Кактус медиа жарыялагандыгы үчүн жоопко тартууну талап кылышкан. Бишкек шаарынын 1-май райондук прокуратурасы Жазык кодекстин 407-беренеси согушту пропагандалоо, бир өлкөнүн атынан башка бир өлкөгө аскерий кагылышууга жол аччу, агрессиялык идеяларга адамды чакыруу менен кылмыш ишин козгоп, Кактус медианын бардык кызматкерлери суракка чакырылган. Парламенттеги Ата журт Кыргызстан партиясынын депутаты Жеңишбек Токторбаев министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловду тартипке чакыруу маселесин козгоду. Эдил Байсаловдун деңгээли циркке коюш керек, аны директор кылып. Циркти да тарта албайт. Ал Байсаловдун жогорку кеңеш тууралуу айткан пикирлерин сынга алып, депутаттарды шылдыңдады деп эсептейт. Эдил Байсаловду чакырып тарбиялык иш алып барып айтып койбойсуңарбы? Чыгып алып эле акылыбыз көп. Өкмөттүн мүчөсү Акылбек Жапаров дейт. Акылбек Жапаровдун кандай акылы бар экендигин билебиз, деди Токторбаев.